Assalamu alaikum ардактуу көрөрмандар. Манас ТВда Дин жана жашоо программасы менен жүз көрүшүп жатабыз. Алып барчылык кызматта Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Кур'ан-ы Керим жөнүндө кеп кылабыз. Ошо Куранды түшүнүү, кандай методдор бар, кантип ошол Куранды өзүбүздүн жашообузга алып келебиз деген темада кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн бизге теология факультетинен окутуучу доктор Айтмырза Сатыбалдиев агай келди. Кош келипсиз агай. Эми баарыбызга маалым болгондой, баарыбыз мусулманбыз. Анан ошол мусулманчылыктын дагы эң негизги китеби бул Куран, жол башчыбыз, биздин хидаят китабыбыз болуп эсептелет. Ошол Куранды биз кантип түшүнөбүз жана өзүбүздүн жашообузга, күнүмдүк турмушубузга дегеле бир карта катары, жол башчы катары кантип өзүбүздүн жашообузга алып келебиз деген суроону бергим келип атат. Албетте сиз ушуну эми Куранды түшүнүүдө тафсир илими бар, анын ичинде дагы көптөгөн дагы илимдер бар. Ошонун негизинде бизге көрөрмандарга айтып берсеңиз агай. Алгач Курандын алгачкы келген күндөрүнөн тарта баштап айтайын. Алгач Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга жана сахабаларга Азирети Мухаммедке Куран келген мезгилден тарта сахабалар атпа табиндардын доорунда Куранды түшүнүүдө эч кандай бир проблема болгон эмес. Азирети пайгамбарыбыз менен сахабалардын бул дүйнөдөн өтүшү бизди барган сайын исламга кирген адамдардын санынын көбөйүшү, анан Куранды түшүнүүдө көп баягындай проблемаларды, маселелерди жаратты десек болот. Куранды түшүнүп окуу боюнча Кур'ан-ы Керимде бир канча аят бар. Буну бизге түшүнүп окууга да үгүттөгөн бир канча аят бар. Алардан бирөөнү силерге айтып өтөйүн. Саад сүрөсүнүн 29-аятында Алла Таала мындай дейт: Китабун анзалнаху илайка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Бул жерде эмне деп атат? Сага түшүрүлгөн анын сөздөрүнүн үстүндө ой жүгүртүү жана эскерүү үчүн акыл ээлерине жөнөтүлгөн куттуу бир китеп деп айтылып атат Кур'ан-ы Керимде, Саад сүрөсүндө. Бунун өзүндө, бул аяттын өзүндө Куранды биз ар бир мусулман, Алла Таалага ыйман келтирген, ислам динин кабыл алган ар бир мусулман үчүн Куранды түшүнүү окууга үгүттөп жатат десек да болот. Bundan башка бир канча баягы аят бар. Нахл сүрөсүндө Алла Таала мындай дейт: Куранды инсандарга жөнөттүк. Эмне үчүн жөнөттүк? Азирети пайгамбарга айтып атат: аны аларга түшүндүрүп, ачыктап бер деп сага Кур'ан-ы Керимди жөнөтүп атабыз деген Нахл сүрөсүнүн 44-аятында бар. Аны биз Юсуф сүрөсүнүн 2-аятында Алла Таала мындай дейт. Мен арабчасын окуй атам. Мен котормосунда берип кеттим. Siz bunu түшүнгүлө деп биз Куранда арабча түшүрдүк деген аят бар Юсуф сүрөсүнүн 2-аятында. Буга ошондогон көптөгөн аяттар бар. Бизде ар бир мусулмандын Кур'ан-ы Керимди окуп атканда аны түшүнүп окууга үгүттөгөн, насаат кылган бир канча аяттарды көрүүгө болот. Эми биз бул Кур'ан-ы Керимди кантип түшүнөбүз? Эми бул суроого келели. Бул суроого келгенибизде албетте биз араб тилин сүйлөгөн бир коом эмеспиз. Дегеле убакыттын, мезгилдин 15 кылым, 16 кылымдын өтүшүнөн улам арабтар дагы азыр Кур'ан-ы Керимди ачып эле окуп түшүнө бербейт. Анын маанисин, терең маанисине жете бербейт. Мына ушул Кур'ан-ы Керимди башка элдердин да, башка араб тилин сүйлөгөн башка коомдордун да түшүнө билүүсү үчүн жалпыбызга маалым Кур'ан илимдери пайда болду. Кур'ан илимдеринин эң башында хадис келет, билесиңер. Андан кийин тафсир, хадистин ичинде орун алып, кийинчерээк өзүнчө илим болуп бөлүнүп чыкты. Тафсир илиминин негизги максаты да Кур'анды түшүнүү. Башка адамдарга Кур'анды түшүндүрүү болот. Бу тафсир илиминин негизги максаты Кур'анды түшүнүү. Булагы да Кур'ан, анын тышында башка бир булагы жок. Албетте башка илимдердин да пайдаланып Кур'андын аяттарын тафсир кылып атканда башка илимдердин да пайдаланат. Негизги функциясы бул. Дагы деле баягы карап көрсөк, инсанды, адамды негиз алып атат, ошолорго баягы Кур'анда айтылган маанилерди жеткирип берүүгө аракеттенип атат. Кур'анды
түшүнүү үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Албетте, бул үй бүлөдөн башташ керек. Мусулман коомунда балабызга мына азыркы учурда дагы Куран курстары жаш балдарга окутулуп, аны менен жакындан таанышуу максатында Куранды үйрөнүп, маанисин түшүнбөсөк да Куранды үйрөнүп атабыз. Анан бизде ушул баягы кемчилик бар. Куранды болду, үйрөндү, окуп бүттү. Анын маанисин калтырып эле, баягы маанисин түшүнбөй окууга багытталып калатабыз да. Биз балдарыбызды дагы, келечек муунубузду дагы Куранды түшүнүүгө үгүттөшүбүз керек. Ооба, алгач Куранды арабчасынан окууну, андан кийин акырын ага жакындагандан кийин, Куран окууга кызыгуу башталгандан кийин акырын анын терең болбосо дагы, үстүртөнү болсо дагы эмне деп атканын үйрөнүп кетүүсүн мен ойлойм кийинки муунга буну өткөрүп беришибиз керек. Исламдын эң негизги булагы Куран. Ислам жалпы орто кылымдарда, кээ бир доорлордо өзүнүн маданиятын дүйнөгө Курандын саясында, Курандын негизинде өзүн таанытты да. Дүңгүрөп өстү. Ошонун негизинде бир канча аалымдарыбыз билесиңер, жалпыбызга маалым Ибн Сина сыяктуу аалымдардын чыгышы каяктан чыгып атат? Ошо Куранды терең окуп үйрөнгөндүгү үчүн, ошонун илимин терең алгандыгы үчүн, Фараби болсун, башка бир канча аалымдардын атап өтсөк болот. Мына ушулар дүйнөгө өзүнүн салымын, ордун билдирген, ислам маданиятынын өнүгүшүнө себепчи болгон бир канча аалымдарды айтабыз. Булар дагы ушул Куран илимдерин терең билген биздин аалымдарыбыз, буларга өрнөк болду. Биз дагы мындан кийин келечекте дагы ошондой улуу аалымдардын Куран илимдерин мындан дагы да өнүктүрүү үчүн муунубузду буга багытташыбыз керек. Тафсир илиминин да негизги максаты ошол. Ар бир тафсир билесиңер, баягы аалымдар китеп жазарда өзүнүн доорун негиз алат. Биз дагы өзүбүздүн доорубузду, мезгилибизди негиз алып, Куранды изилдөөгө улантышыбыз керек. Биздин аалымдар бизге бир канча чыгармаларды, китептерди жазып калдырды. Анын улантып кетиш биздин максат. Ар ким өзүнүн дооруна ылайык, кийинки келечекке ылайык муунду жетиштирип, өстүрүп, Куранды ошого жараша жоромолдоп, тафсирлеп кетишибиз керек. Куранды түшүнүү үчүн бул негизги себеп, маселе болуп эсептелет деп ойлойм. Демек, ооба, сиз айттыңыз. Эми демек биз мынтип айтсак болот экен, хадис илими башында бул тафсир илиминин ролун алган экен да. Демек, ошол пайгамбарыбыздын хадистери бул Куран аяттарын чечмелеген, түшүндүрүп берген нерсени айтсак болот экен. Бирок тафсир илими бара-бара убакыттын өтүүсү менен өзүнчө дагы бир илим катары калыптанып да. Анан мисалы биз эми ошол илим алып атканда, диний илим алып атканда адамдардын категориялары бар да. Жөнөкөй карапайым кал, илим, талибил илим деп коет, илим алып аткан, анан аалымдардын категориялары бар депчи. Анан ошолорду түшүнүүдө мисалы жөнөкөй бир аятты окууда карапайым эл башкача түшүнөт, башкасы башкача түшүнүшү мүмкүн да. Мисалы ошол учурдагы ошол Курандын өзүнүн максатына жараша, ошо түшүрүлгөн негизине жараша, мазмунуна жараша туура анык түшүнүүдөгү негизги мындай элек өзгөчөлүк эмне болуш керек да, мисалы? Же алымдар окуп бериш керекпи, же ушундай кошумча илимдердин жана айтып өтсөңүз, кошумча Куран илимдери болобу? Эми мындай да, ооба. Курандын котормосунан карап биз Куранды түшүнө бербейбиз. Ал бизди толук Куранды түшүнүүгө негиздебейт. Негизги баягы булак котормосу бизге негиз болбойт да, мындайча айтканда. Ошондуктан Куран-ы Керимди окууда албетте менин негизги максатым Азирети пайгамбар менен сахабалардын доору бизге ар дайым далил. Эмне үчүн далил? Алардын жоромолдору. Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын калтырып кеткен Куран боюнча айткан, Курандын аяттарын тафсирлөө иретинде айткан хадистери биз үчүн дайыма далил да. Ошондой эле сахабалардын да жоромолдору аяттар боюнча дайыма бизге далил болуш керек. Аларды биз далил кылып, кийинки аалымдар ошонун негизинде тафсирлер жазып келет. Анда эч кандай далил болбосо, ал учурларда өздөрүнүн иштихаттарын колдонушуп, өздөрүнүн жоромолдорун айтышып келет. Баягы аяттардын тафсирлөөдө, жоромолдоодо. Эми бул жерде могу болуш керек. Албетте бир котормо бизге терең маанини бербейт.
Бирок эмне дейин деп аткан эч болбогондо үстүрттөн болсо дагы анын маанисин түшүнүп окууга багытталышыбыз керек. Бизде эгер жөнөкөй коомдо суроолор көп туулса, алымдардын ошончолук терең изилдеп, далилдери менен айтуу да ошончолук жогорулайт. Эгерде эч коомдон эч кандай баягындай талап келбесе, Куран боюнча эч кандай бир суроо берилбесе, бул баягы алымдарыбыздын дагы ал багытта эч кандай бир нерсе изилдеп, жазып дегендей баягысы болбойт. Аларды баягы багыттабайт да. Алымдарыбыз ошого баягы муктаж болбойт. Биз алымдарыбызды муктаж кылышыбыз керек. Алымдарыбыз терең изилдеп, ошону билип, үйрөнүп, дагы да баягы көп эмгектенгенге аракеттендиришибиз керек. Коомубузда мындай суроолор туулуш керек. Мен ойлойм, Курандын котормолорунун жазылыштын бирден бир себеби ушу жөнөкөй коом үстүрттөн болсо да Куран жөнүндө бир маалыматы болсун деген мааниде жазылат. Эмес баягы терең үйрөнөт деген мааниде жазылбайт, которулбайт. Не деп айтылып атканын үстүрттөн болсо да билип алсын деген, маалымат алсын деген мааниде айтылып келет. Ошондуктан коом менен алымдар дайыма бирдиктүү кетишсе, мен ойлойм, Куранды түшүнүүдө коомубуз үчүн дагы, алымдарыбыз үчүн кийинки келечек буунга калтыра турган мурасыбыз өтө чоң мурас калтырган болобуз. Кудайдын алдында дагы Азирети пайгамбарыбыздын үммөтү катары, Азирети пайгамбарыбыздын шапаатына ээ болуу максатында биз чоң кызмат кылган болобуз деп ойлойм. Мен ойлойм, котормосундан да болсо, жөнөкөй элибиздин окуп туулган кандайдыр бир пикир туулса, суроо туулса, аларды алымдардан сурап үйрөнүшүн каалайт элем. Демек, бизде мисалы мындай дагы суроо болуп калып атат да, азыр Куранды түшүнүүдө жалаң эле Куранды окуй берсең эле, мисалы ошол араб тилин билсең эле Куранды түшүнүп калбайсың да, кошумча илимдер бар, мисалы хадис дейли же башка илимдер дейли. Ошолорду кандай айтып берсеңиз ага. Эми мындай да, ооба, Куранды так терең түшүнүү үчүн ошол убактагы пайгамбарыбыздын сахабалардын доорундагы арабчаны эң жакшы билишибиз керек. Куран ошол убактагы фасих арабча менен түшкөн. Бул бир Куранды терең үйрөнө турган адам үчүн керектүү болгон нерсе тилди жакшы билиш керек. Экинчи, ошол доордо жашаган элдин коомдук, социалдык, саясий акыбалын да жакшы билиш керек. Ошол мезгилде жашаган. Аны менен кошо бир канча илимдерди, пайгамбарыбыздын хадистерин да түшүнүү үчүн мен бир жагынан ошол доордогу пайгамбарыбыздын ошол жашоо шарттарын да жакшы билишим керек. Социалдык, коомдук болсун, саясий болсун. Мен ошол убактагы бул эле эмес, ошол убактагы арабтардын ой жүргүзүү, аң сезимин да жакшы таанышым керек. Мына ошондо булар кантип болот? Булар ислам тарыхын, тарыхты окуу менен болот. Ошол убактагы социологиялык абалды, социологиянын тарыхын окуу менен болот. Психологиянын тарыхын окуу менен, ошол убактагы психологиялык изилдөөлөрдү, ошолордон үйрөнөм. Диндер тарыхын билишим керек. Билесиңер, кээ бир диндерди түшүндүрүүдө мен яхудиликти жакшы билишим керек, христиан динин баягы негизги шарттарын жакшы билишим керек. Курандагы ал диндерди түшүнүү үчүн. Мунун жанында деги эле өзү Курандын тафсири түрдүү тафсирлер бар. Куранды маанисине карап тафсирлегендер бар. Меанил Куран деп жүрөт. Ферранын, Зеджаждын Меанил Куран деген аттуу чыгармалар бар, чоң көлөмдүү тафсирлер бар. Анан була ошол эле маани жагынан ошол эле тилдик өзгөчөлүгү не карап тафсир кылган алымдар болуп эсептелет. Bunun жанында рываят тафсирлер, дираят тафсирлер деп дагы деги эле бөлүнүп жүрөбүз. Мына Табариден баштап, Табаринин рываят тафсири деп жүрөбүз. Ошол эле учурда дираят өзгөчөлүгү да бар. Эң баягы алдыга чыккан тафсирлер Ибн Кутайбанын тафсири бар. Замахшари дейбиз, Матуриди дейбиз. Булардын тафсирлери дираят. Ошол эле учурда биз дираят тафсири дегенде кээде дираят тафсири дегенде баягы рываят жагы жок деп эсептейбиз. Рываят жагы да бар, рываяттар да колдонушуп тафсир кылышат. Мына ушулга окшогон чоң көлөмдүү тафсирлердин жазылышы мага Куранды түшүнүүдө өтө чоң баягы жардам тийет. Булардын негизги максаты ошол максатта жазылган тафсирлер деп ойлоймун.
başka ilimlerde dağın, hadisli dağın, hadislerde kolduğunda dağın öte ehtiyatlık muamele kılış gerek. Bilesinger bir kança kılımdan vakıtın ötüşümünden bilesinger jalgan hadisler var, sahih hadisler de bölöbüz. Hadislerden bir kança kategoriyalar var, bayağınısında jaraşa manisine, sanadına karap bölüşöt. Bunda oşol taraptagı özgöçölüklerine göngül burup ehtiyatlık menen barla aytılıp atkan nersege bayağı moyunsuna örbestен, uğu örbestен, anındagın bayağı analizdep, iliktep, izildep, çındığında Peygamberimizin oğuzundan çıkan mı, çıkmagan mı, bul jagına göngül burup, anan kimi Bukhari, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace siyaqtu hadis terdi jinagan çoң kölömdü hadis kitaplarından jakşı faydalanıp öğreniş gerek dep oylayм. Bularda hem bul özgörçülükler göğünce alımlarımızga tiyiştiği nerse, qoğumubuzda uşul alımların tura görsetmesinin negizinde bağı Kur'an'da düşünüde negizden hadislerde koldansa olat alımlarımızın bayağısı boyunca, nasatı boyunca, görsetken yolu boyunca. Anan siz oşularda aytып öttüңүз, hem bir musulman, bir atul katarı özünün жашоосунда кайсы багыттарында мисалы өрнөк алыш керек, мисалы Куранды өзүнүн күнүлүк жашоосунда. Күнүлүк жашоосу. Эми жана сиз жогоруда айтып аттыңыз, башка илимдерди да билиш керек депчи. Бирок Куран деген универсалдуу да, Куран кыяматка чейин биздин акыркы китеп. Андай болгондо бир аз ошол доорго гана тиешелүү нерселерди дагы дегендей бир түшүнүк болуп калып атат да. Анан ошого азыркы учурда бүгүнкү күндө мусулман өзүнүн жашоосунда Куранды кайсы багытта, кайсы жол менен, кайсы метод менен өзүнүн жашоосуна алып бериш керек? Kur'an özü bizge insanlarga bir mындай кеңири алганыбызда bir жашоо, кантип жашоону жашаш керек, ошону үйрөтүү үчүн insanlarga түшүрүлдү. Бул жашоодо кантип жашаш керек, кайсыл нерселерди кылуу жасабам керек, кайсыл нерселерди жасабабам керек, кандай жашасам мен Кудай туура жашаган болом. Мына ушул нерселерди Кур'ан өзү бизге чынында биздин жашообузду нук берген bir kitap da, багыт берген bir kitap. Мен ойлойм, биз буну бир эле окуп эле калбастан, теориялык жактан окуп эле маалымат алыш үчүн эмес, буну биз амал кылышыбызда айтылат да. Буну окугула, үйрөнгүлө, аны түшүнгүлө, андан кийин аны жашагыла, амал кыла аны менен. Биз учурда мусулманбыз деген инсандарыбыз Куранды түшүнбөйбүз мисалы. Неге түшүнүүгө аракеттенебиз? Түшүнбөйбүз. Не менен амал кылабыз? Kur'an'da aytılganlar men amal kılışım gerek. Bular yok. Anda biz amal kılışımız için Kur'an'da düşünüşümüz gerek. Oşun için men aytardım degen ova biz qoğum jalpıdan Arap dilini bilbeyt Kur'an'da düşünүүndө balkim kıyınçılık tuğulat. Alarga sizler amal kılışыңар gerek dep men alarga bayağı kıla albayım. Biroq küçüğün jetkençe hareketlerini düşünүүгө hareketleniş gerek her bir musulmanga. Bu Kur'an bir ile qoğumga gelip düşüp kalgan yok da her bir insanga birden jönötüldü degen mani. Her bir okugan adamga Allah Taala bir nerseni aytып atat da. Men okuganda maga aytып atat. Her bir okugan adam menен Allah Taala mындайча айтканда сүйлөшүп atat. Мен анын сүйлөгөн сөзүн түшүнүшүм керек да Allah Taalанын. Аны түшүнбөсөм анда мен кантип анын айткандарын жасаймын? Мына ошолорду негиз алып, амалга төгүү деген нерсе, аны иш жүзүндө ишке ашыруу деген нерсе. Иш жүзүндө көрсөтүү деген нерсе. Мен аны көрсөтпөйм, Кудай мындай дептир деп жүрөбүр, ал теориялык жактан баягы туура келбейт. Ошон үчүн мен аны түшүнүшүм керек деп ойлойм. Менин оюм ушундай. Демек, ошону амал кылыш үчүн түшүнүүгө аракет кылыш. Бирок мисалы азыркы учурда башка илимдерде фыкх бар, хадис бар дейли, башка илимдер бар. Ошол бул эми мисалы Куранды түшүнүүдө тафсир илими азыр эле бөлүнүп калды, бирок баары бири-бири менен байланышы бар да. Мисалы бир адам хадис үйрөтүп атса деле, фыкх үйрөтүп атканда деле сөзсүз тафсирге мындай тафсирге дагы айтат да ушул жагынан депчи. Анан ошол негизинде айта турган болсок да, мисалы ошол эле Куранда ибадаттарды тескеген нерсе бар, кантип намаз окуулар, кандай адал арам нерселер бар дейли Куранда дегендейчи. Ошону эми фыкх илимдери айтып тескеп атат да. Ошол эле мезгилде Куранда адеп ахлактык баалуулуктар бар дейли. Анан ошонун мисалы азыркы учурда мына бүгүнкү күнгө келгенде ошол Курандын ичиндеги мындай эмне деп коет, месаж деп коет. Негизги немелердин азыркы учурда кайсынысына мусулмандар көбүрөөк муктаж да, ошо Курандын
айткан Курандын айткан негиздерин азыркы учурда кайсы мусулмандар эмнеге көңүл буруш керек? Эми ибадат негиздери бар, башка негиздери бар, адал арам дегендей. Мамилелерди тескеген нерселер бар. Өзү Куранда өзү негизден бир бүтүн катары алганыбызда, бир бүтүндүк ичинде караганыбызда Куранга өзү Алла Тааланын инсандан каалаганы адеп ахлакта. Адеп ахлактуу инсан болуу. Негиз бу. Бул дагы ишеним менен, ишенимдин негизинде орундалат адеп ахлактагы. Сен ишенбесең, анда сен өзүң оюңа карап, ой жүгүртүүң менен ушул туура эмес деп эсептейсиң. Бул кээде инсан кемчиликтүү баягы жетишсиз бир баягы жаралган нерсе болгон үчүн инсан андай нерселерди катачылыкка ката кылуу баягылары көп. Буну Алла Таала инсанын бөлөп ушундай бир баягы өзгөчөлүктө характерде баягы мүнөздө касиетте болгондугу үчүн Алла Таала эмнелерди жасап, кайсы нормативтерди орундатып, эмнелерди жасабоо керектигин, эмнелерге баягы кол узатпоо керектигин бизге ачык баягында баяндап берип атат да. Биз ошонун негизинде жашашыбыз керек. Буну орундатуу, бул мындай кеңири алганыбызда адеп ахлактуу болуу деген мааниде да. Адамдан баягы каалаган нерсеси бул. Андан кийин калган нормативдер, баягылар ибадаттар келип атат. Булар болмайынча иман, сен ошо иман келтиргенден кийин гана буга сен моюн сунасың, ошонун көрсөткөн баягы ахлак баягынын ичине киресиң, ошонун негизинде иш алып барасың деген эле мааниде. Эми баягы фыкых, хадис илимдери булар дагы Куранды түшүндүрүүдө баягындай инсанга оор түшүнүүсүндө оор келген баягы ибадаттын өзүнүн рукундары бар да, негиздери. Мына ошолорду ачып берүү үчүн фыкых илими мисалы. Бул фыкых илими мен мынтип ойлойм, бир жоромол илими деп да жүрүшөт. Анткени ар бир фыкых өзүнүн доорунда карап баягы жоромолдош керек да аяттарды. Орто кылымдагы бир жоромол бул азыркы мезгилге талабына ылайык келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн фыкых илиминин бир аз башка илимдерден айырмасы бир жоромол илими деп да жүрүшөт. Йорум түркчөсү йорум деп жүрбөйбү? Хадис бул Куранды түшүнүүдө эң негизги далилдердин бири. Курандан кийинки, анткени биз биринчи далилди Курандан издейбиз, андан кийин хадис Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен издейбиз да, аяттар. Анткени мен дайым эле сөзүмдү айтып жүрөм, Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам бул жандуу Куран эле депчи. Ошол эле оозунан чыккан, жандуу Курандын оозунан чыккан дагы эң чоң далилдерди ичине камтыйт. Азирети пайгамбарыбыздан келген риваяттар, ал жөнүндө айтылган риваяттар дайыма Куранды түшүнүүдөгү эң чоң далилдерден бири деп ойлойм. Булар риваятты негиз алып жазылган тафсирлердин көбү дагы пайгамбарыбыздан, анан сахабалардан алынат. Булар Куранды айтылгандай жашаган элчи менен муун болуп эсептелет. Ошондуктан алардан келген жоромолдор, риваяттар дайыма биздин Куранды түшүнүүдө эң негизги далилдер болуп эсептелет. Рахмат агай, биздин убактыбыз да аягына келип калды. Акыркы сөз катары биздин көрүүчүлөргө ошол Куранды түшүнүүгө, мындай ошо окуп түшүнүп жашоосуна алып келүүгө негизги мындай кеп кеңештериңиздер менен жыйынтыктасак. Пайгамбарыбыздын бир хадис шариф бар. Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху деген. Ким Куранды үйрөнгөн болсо, жана башкаларга үйрөткөн болсо, ал инсандардын эң баягы кайырлуусу, эң жакшысы деп айтылат. Мен да ойлойм, ошо бир мусулман катары Кудайдын алдындагы бир парыз бул түшүнүү боюнча катары инсандардын Куранды түшүнүп окууга багытталышын сурайт элем. Коомубуздагы ислам маданиятын өнүктүрүүдө, коомубуздун да өнүгүшүндө чоң салым кошот деп ойлойм. Курандын адеп ахлагы менен ахлактуу болушун коомубуз. Мусулманчылык өзү деги бул. Ошон үчүн дагы бир пайгамбарыбыздын бир хадис шариф бар. Мен силерге оң колуңарга Куранды, сол колуңарга хадистерди карматтым. Ушу менен жашоого багытталгыла деп сахабаларына кайрылган бир сөз бар. Мен да ойлойм, бир оң колубузга Куранды, сол колубузга хадисти түшүрбөй, Алланын бизге жөнөткөн кабарын туура түшүнүп
ошо менен жашаган бир коом болууга умтулушун каалайм коомубуздан. Коомубузда дайыма тынчтык, берекеттүүлүк болсун. Булардын баардыгы Курандын негизинде болуп атканды эч качан унутпайлы. Алланы эч качан унутпайлы, Алланын сөзүн да эч качан унутпастан дайыма аны эскерүү үчүн Куран-ы Керимден түшүнүп окууга аракеттенели демекчи. Рахмат агай, бизге ошо бүгүн Куранды түшүнүүдөгү жолдор, эмнелерге көңүл буруш керек экени жөнүндө кызыктуу сухбат кылып бердиңиз. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Мындан аркы ардактуу көрөрмандар, ооба биздин Куран китеби бул негизги китебибиз. Анан Куранда биз айтып келебиз го, бардык нерсе Куранда бар деп. Жок, Куранда ишеним негиздерибиз бар, адал арам негиздери бар. Ошол эле мезгилде ибадаттын негиздери бар, адеп ахлакты тескеген нерселер бар. Деги эле көп нерсе бар да. Бирок мисалы ар кандай илимий ачылыштарга негиз болгон нерселер дагы бар да. Бирок Куран бир ошондой илим китеби эмес, же Куран бир башка китеп эмес. Негизинен айтат, алымдарыбыз Куран бир хидаят китабы деп. Бул акыр китеп болгондуктан кыяматка чейин бул өзүнүн актуалдуулугун, жандуулугун, универсалдыгын эч качан жоготпогон бир өзгөчө бул китеп, биздин жол башчыбыз. Анан өзгөчө биз бүгүнкү күнгө келгенде дагы ошол Курандын түшүнүүдө негизгинен азыркы учурда эми бардык доордо өзүнүн доорунда мындай ар кандай арыздануулар болот эмеспи? Мисалы азыркы доордо ушундай болду, андай болду депчи. Бирок бүгүнкү күндө дагы ошол мусулман коомунун, мусулман ааламындагы бир мындай арыздануулар бар. Бул өзгөчө адеп ахлактык жактан бир аз алсыз болуп, ушул жактан төмөндөп кеткендиги депчи. Демек, биз бүгүнкү күндө Куранды түшүнүүдө дагы ушул жагына басым жасасак өзгөчө маанилүү деп эсептейбиз. Анан ушун баарыбызга ошол жогорудагы айткандай эле Куранды окуган биринчи кезекте, андан кийин түшүнгөн, окуп түшүнгөндөн кийин өзүнүн жашоосуна алып келген, Куран менен жашаган, ошо Курандын баалуулуктары менен жашаган жана мындан кийинки урпактарга дагы ушул баалуулуктарды өткөрүп берген мусулмандардан кылсын деген ниет менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бүгүнкү алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза болуп болдум. Көрүшкөнчө.